Аталган көрсөтүүбүздүн бул жолку даярдалышында биз Баткен облусунун Кадамжай районундагы Абсамат Масалиев атындагы айыл өкмөтүнүн багбан чарбакерлеринин демилгелүү аракеттери жаатында баян курмакчыбыз. 23 миңден ашык калк жашаган Абсамат Масалиев атындагы айыл өкмөтүнүн тургундарынын негизги тиричилик булагы бакчылык жана мал чарбасы. Бак чарбасы абалдан түптөлүп калгандыктанбы, мындагылар өстүрүлгөн түшүм арзан болсо да, кымбат болсо да, бакчылыкка көбүрөөк оошуп, соңку кездерде ондогон жылдардан бери пайдасы жаткан кайракы жерлерди өздөштүрүшүп, тамчылатып сугаруу ыкмасы менен мөмө жемиш бактарын өстүрүүнү колго алышкан. Бүгүн биз дал ушундай кажыбас аракеттер менен эзелтен бери пайдасы жаткан кайракы жерлерди өздөштүрүп жаткан чарбакер Үмүтжан Астанаев жана анын өнөктөштөрүнүн учур иштерине серп салмакчыбыз. Жалпы 12 гектар жер аянты бу Масалиев айыл өкмөтүнө караштуу жер. 80-жылдан бери кароосуз, суусуз жер. Таштандык, пайдасы каралбай жаткан жер. Şunu эми biz şu Масалиев айылынын тургундары Ташкорон айылынан мен дагы Мырзалиев, Алияр, Кадиров, Зайыржан 3 киши бөлүп şu жерди bir өздөштүрөйдү деп bir пикир кылып, анан şu жерди şu акыбалга келтирдик. Bu 12 гектар жерге 6000 көчөт өткөрдүк. Булардан 2000 штугу гиласты 2 сорты, anan 2000 şabdalanı 4 sortu, anan 2000 штугу örük, ertengi keçki sortlarından jalpı 6000 köçeti ötküzdük. Buna hem sizler östürüp atkan göçöttör bul jergilиктүү эле göçöttөрбү же башка жактан алып келдиңиздерби? Жок, bunu Өзбекстандан заказ кылып алдырдык, полукарлык көчөттөр. Бардыгына. Gilas da otas, 2000 dana gilas. Bu kayaktan alındı mı gilaslar? Bu gilaslar Özbekistan'dan zakaz kılıp aldırtırdık. Bunlar uşa Valavoy sertsa degen sort. Kança yılda düşünme gireten bu? Şu 3-4 yıldan уже düşün bere başlaydı. Ha örüktüçü. Örükte ertengi keçki 2 xil sortu alıp geldik. Unu dağı Özbekistan'dan aldırganbız. Жаңы sortlar uyan. Biri ertengi sırası bazarga çıkartırgan, ikincisi kurgatıp, anan eksport kılsa jaray turgan sort. Hem ağzı aytkanımda 3-4 kişi bölüp, karajattardı özümüz dağı aldık, kredit dağı aldık. Dal ушул 6000 dana mömө жемиш көчөттөрүн 12 гектарга отургузган чарбакерлер эң алды менен бул аянттарга суу жеткирүүнү пландашып, тамчылатып сугаруу ыкмасын тандап алышкан. Себеби суу өткөн канал бул дөбөдөн 50 метр төмөндө жайгашкан эле. Эми өзлөрүң көрүп турганда бул жер суусуз жер, кайрак жер. Шунга байланыштуу биз mana bu айылдан 53, почти 60 метр төмөндөн насос канал бар айылда. Каналга насос орнатып установка кылып, анан труба менен алып чыгып аны жерде чоң скважина дамба кылдык, сууну төптөп. Анан ундан mana капельни mana тамчылатып сугаруу шлангдарыны бардыгын şu көчөттөрдү 12 гектарга тизип, şu менен сугарып көчөттөр şu даражага келди да. Sudan öksük bolmadı bu göçöttör. Жок, суу жакшы машты каналдан тартып, mana şu дамба менен скважинадан тамчылатып сугарып иштетабыз. Суу жетиштүү жакшы. Эми ушу бизди көрүп аткан кээ бир ошо сизге окшоп жер кыз өздөштүрсөм деген дыйкандар сурайт да. Мисалы үчүн ушул 12 гектар жердин тамчылатып сугарыштын өзү канчага турат дейм да. Эми бирден бир бардык расходтарды биз каражаттарды жазып эсептегенибиз жок. Эми ошо Мырзалиев, Алияр ака, Кадиров, Зайыржан шулар менен бардыгы чогулушуп кылдык. Эми көп каражат. Бардыгы эми акчаларды чогултуп, анан дагы бир кредиттер дагы алдык. Эми Кудай буйрса ишти баштасаңыз 2-3 жылда өзүнө өзү каптап жакшы болот. Просто коркуш керек эмес. Биринчи шакты таштап баштасаңыз боло берет. Чарбакер айткандай, жаш көчөттөрдүн ортосу пайдасы калбасын деп, өстүрүлгөн коондарыбыздардын
сатып өткөндөн кийин калганында сайдын ташындай жайнап жатат. Иштин, каржы табуунун жолун билген чарбакерлер кайракы адыр жерден эгин эгилип жүргөн жерлерден да көбүрөөк түшүм алышкан. Эми шунча менат кылып mana тамчылатуу сугаруу шлангдар бардыгыны mana өзлөрүң көрүп атасыздар. Эми биринчи жылы эрте жазда тикилген көчөттөр. Эми жер бош турбасын деп mana дарбуз эктик 12 гектар жерге. Кудайдан хасылымыз жакшы болду. жаңы жер. Жаңы жерде эми жер күчтүү. Шунга байланыштуу жакшы mana урожай жакшы болуп асып, bundan satılıp anan şu elde bardыгы elge tarаттык, el dagı çıkıp toy marakasıga bardыгы alıp ketip atat. Bu emin satılıp el bardыгы alıp şundan kalgany azı sizler körüp turgan. Elder dagı azı çıkıp atat. Kimge kerek bolsa jön ele şu berip atabız. El dagı jep atat. Ana şu jaşoğda şu ayıldagi dehqandar, elder dagı körüp özleri dagı beldi şunday suwsuz жерлерді жер қылып, іштеп, şu жерден пайдаланса бөліш мүмкіншілігіні ел дағы білді, көрді. Бұл аймақта бош жатқан жерлер қанша, дагы ушул чарбакерлерди көрүп, дагы канча дыйкан фермерлер жаңы жерлерди өздөрүшүп, тамчылап суу аркмасына өтүшөт. Анан да бул бактар чоңоюп, мөмөгө кирсе, канча айылдыктар жумуш менен камсыз болот. Жөн эле шундай бош турган жерлерди бак кылсак жакшы. Бизде көп да мындай жерлер. Мындай жерлер суусуз жерлер көп. Аста-аста har жылы 10 гектардан бак кылсак, биринчиден бу бак даракт өсүп экологияга дагы пайда. Анан жумуш орнуга жумуш менен камсыз болот эл. Анан экспорт кылганы дагы жакшы Кыргызстанда мема жемиштарын. Эми ар тамандан пайдасы бар. Fakat emi işteş gerek, mehnat kılış gerekti. Ушундай өз элине талбага менет менен таанылган чыныгы чарбакерлер көбөйсө, дагы канчалаган пайдасы жерлерибиз бакка айланып, кластердик чынчычага багбандарыбыз бириксе, алар өндүрүп жаткан мөмө жемиштер сыртка экспорттолбойт беле. Bunu birden bir jolu качествосы, сапатыга иштешибиз керек. Азыр бүтүн көрүп атабыз. Çet ülkelerden meme jemişler kelip atat, sapatı, kачествосы күчтүү. Эми биз дагы качествого иштешибиz керек. Сапатыга анан ошондо жакшы, көлөмү ошондо жакшы болуп, жакшы сатабыз. Алар талап кылган дүйнө көрүнүп өтүмдүбү? Дүйнө талап кылган ушул стандартка жеткирип даярдашыбыз керек да. Бакчылыкка чапып келишкен Абсамат Масалиев атындагы айыл өкмөтүнүн багбандары жылына 324 000 тоннадан ашык мөмө жемиш өндүрүштө. Соңку жылдарда мөмө жемишке болгон баалар туруксуз болуп, чарбакерлер келишеден аксап калып жатышат. Мындайда эмне кылуу керек? Кантип өз элине жардам берем деген чарбакер Батыр Рахманов быйылкы жылда мөмө жемиш сактоочу муздаткыч жай куруп, жаңыдан сактоого киришкен. Elimizden endi bu negizgi tirikçiligi şu mömö jemiş, bakçılık oşonday. Oşo. Мына ушул бакчылык быйыл кандай болду түшүм? Bakçılık bıyıl düşüm boldu. Жакшы болду. Biroq narx nemeler arzan boldu, baası arzan boldu, meyve çeve. Arzan boldu. Мына шуну куруш максат кандай эле? Kuruş maksat şu bir yıl undoy, bir yıl mundoy mana özüden bilsiz gerek emi. Oşo narxlar pasayganda el koyup, anan içe baland bolsa satsın dep oşonu kurduk. Bunu hem kançaga büttü bu? Bu 6 milyonu tegeregide ketdi de akça. Karajat kanday? Ayıl Bank'tan kredi aldık. Kança kredi? 4 milyon kredi aldık. 16%'dan aldık. Şuna arzan kredi yok, arzan kredi boldu. 6%'den bu nimeler bolsa, oşonda dağın bir işke nimeler işke aşatdı ta. Dagı şunday. Oşondaylarda kurganga bolat. Bu endi bir yıl özüň üçin emes da. Şu eldi nimesiga kurduk deme bunu. El alıp gelip koysun, saktap bir meyve kötörülgönden satsın dep koyduk da. Mana hazır mana yerde almalar var. Kirip görsen ol bolat. Koyganda. Batır bu muzdatgıçın kanday teknologiya negisi kayaktыкы bu? Bulardı Xitaydaki.
Xitoydan olib keltirganmiz. Xitoy texnologiyasi. Xitoy texnologiya. Bunun nem qanday ekan hem? Buni endi hozir meni 12 gradus balandroq turadi. To'lgandan keyin tushirib 0 ga tushirib Odamımızda toluluk da. to'lalik. To'lib ichki gaz bazini chiqaramiz. Andan keyin buni 0 ga tushiramiz. Qanday nima bo'lsa o'shanday qilib saqlaymiz. Qanchaga saqlangan mumkinchilik bor? Endi ba'zilar yangi yilgacha sotadi, ba'zilar fevral, mart o'shagacha boradi. Çarbaker'in muzdaçık kampasına bugün 120 tonna alma kirgen. Almanın büyükü bası bağbanlarda kanatlandırmağından gün sayın mömösün saktoğu alıp gelgenlerin ayak üzülbeyt. Xolodilnikni hozir mana yaqinda bitirdik. Endi alg'achqi tushumdor mana alma kirgizganmiz. Bu yerda mana alma bor. Qanday hisobda almalar hem? Semerenka. Semerenka. Bardog'i polni semerenka qo'yilgan. Qancha tonna hem berdi? Bu yerda 80 tonna bor da. Mana yoqda to'lalak. Bu yoqda ham semerenka nimalar bor. Prevasxod. Aslında semerenka bor da bu yoqda. Prevasxod almalar. Shu almalar 20 so'm 25 so'm. Endi dehqonga ham kech kuzgacha buni darilaydi, chavat, qaraydi, ostiga dari beradi. O'shaga saqtab ichida nima qilib qo'ysa, o'sha rasxoddan chiqarib qimmatroq sotadi-da. Shu olmalar. O'shaga mana shunaqa olib kirib qo'yilyapti. Bu yerga negizden shu elder alıp kirip koyat da o'zine. Elder qo'ygan. Bunun төлeme qanday? 1 so'm. 1 so'm. Emas. Bu qancha? Kilogramm 1 oy. Bir ayına. Kilogramda 1 so'mdan. Mana qanday almalar bo'lur? Mana ular golden. Zolotoy green. Bular qanchadan? Bular ham shu 25-20 atrofida. Hozirgi narx. Ana o jangilga yaqin nima borsa, o'shanda Bu yerda qancha tonna saqlayapsiz? bu yerda hozir bir 30 tonnaday bor. Bağbanların yılı boyu gütken darameti gereçesi bir gana mömö jemiş bolsa, al da bugün 1 kilogramı 20 so'mdan satılbay jatsa, dehqon fermerler üçün bir to'yla vor. Belki kelgun cho'rin uchun 7-8 so'm porteriga berasiz, guruchga berasiz. Dehqon ham terdirib, olib kelgun cho'r bir 8 so'm, 7 so'm, 8 so'm rasxod qiladi. Mana karzinka, marzinkasi bilan 10 so'mdan o'tib ketadi rasxodi. Dehqonni bor-ku. 10 so'mdan o'tib ketsa. O'tib ketadi. 20 so'm bo'lsa, onda dehqonga 10 so'm qoladi. O'shaga mana shu nimalarni qurdik. O'sha dehqonlar ham saqlab, nima qilib satsin, rasxodini chiqarsin deb qurdikda. Buna almalarda o'shal былтыркы жылдары qaysi жаққа сатчыланgan negizden? Bulturg'u yillari ham Rossiya, Qozog'iston, anan o'zimizdan Bishkek ham ketgan. Bu yil ham nechun olma o'tib ketadi? Bu yil Qozog'istonda ham ko'p bo'pti olma. Hozir Qozog'iston ham zapret qo'ydi deb olmadi. O'shancha ketib ketadi. Narxlar arzonda. Hem şu sırtqa eksportlash uchun bugun endi nima qilishimiz kerak? Dehqon fermerlar, jalpi yetakchilik bugun qanday ishlar? Chet o'lkalar bilan bir dogovor nimalar tuzish kerakmi? O'shanda ishlarni qilish kerakda. Dal ушундай абалдан кантип чыгуу, дehqondардын өндүргөн түшүмүн кантип ойдогудай баада сатып өткөрүү маселесинде Абсамат Масалиев атындагы айыл өкмөтү бүгүн кандай аракеттерди көрүүдө? Bizde айыл аймакта негизинен 20 миңден ашык калк бар. Ошонун жылдык өндүрүлгөн ар түрдүү мөмө жемиш 324 миң тоннанын тегерегин түзөт. Ошол негизинен биздеги дыйкандардын кыйналган себеби ошол мөмө жемиш пышкан мезгилде баанын туруксуздугу, ойноп турушу. Ошол туруксуз мезгилде бардыгы бирдей пышкан мезгилде бизге холодильниктер керек болот. Себеби бизде холодильниктер, бизде муздаткычтар биздин айыл аймак боюнча 10дон ашыгыраак саналат. Ошол биздин өндүрүлгөн айыл аймактан өндүрүлгөн мөмө жемиштердин 10% гана сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби ошол муктаждыкты, ошол холодильниктерди көбөйтүп,
айыл аймак боюнча логистикалык борборлорду көбөйтүп туруп, ошонун максаттан элге жардам бир жагынан, экинчи жагынан экономикалык өсүштү көтөрүш максатында холодильниктерди курушубуз керек. Бул багытта кандай иштер болуп жатат? Бул багытта биз айыл аймак боюнча промзонага жер бөлгөнбүз 10 гектар. Биз каналды үстөн трансформация кылып 10 гектарды түзүп даярдап бир аукцион тендер аркылуу өткөргөнбүз. Бир-эки компания утуп алган, бирок бүгүнкү күндө иш жүргүзө элек. Иш эгерде жакын күндөрдө ишти жүргүзбөсө, ошону бөлүп 1 гектардан кылып туруп, ошол холодильник кура турган адамдарга бөлүп беребиз. Ошол мүмкүнчүлүгү бар адамдар ошол промзонанын ичине куруп, биз айыл өкмөт тарабынан ошол 10 гектар жер ажыратылып, ошол даярдалып берилген. Өндүрүлүп жаткан айыл чарба жемиштерин сыртка экспорттоо үчүн эң алды эмнеге дагы көбүрөөк көңүл буруш керек? Бизде негизги көлөм көп болгондугу менен көбүрөөк сорттогу болуп калып атат дагы, экспортко чыкканга бир аз тоскоолдуктар болуп атат. Себеби тоскоолдуктарды чечүү максатында жанагы департамент аркылуу жерлерди мурда 1 гектардан бөлүп алып берип жүргөн болсок, азыр эми 5 гектар, 10 гектарлап же 20 гектарлап фермерлерге берилип атат. Конкурстун негизинде, башканын негизинде ошолор азыр эми ошолорго талаптарды коюп туруп, 20 гектарга бирдей сорт, 10 гектарга бирдей сорт кылып туруп, ошол талаптарга акырындык менен барып ошо жолдорго барып атабыз. Демек, бир айыл бир продукт. Бир айыл бир продуктка ошол негизде кетип атабыз. Бирок жакынкы жылдардын аралыгында ошол күндөргө жетишебиз деген ойдобуз. Абдыразак мырза кеп салгандай 10 гектардагы өндүрүш аймагына мөмө жемиш сактоочу чоң көлөмдөгү муздаткыч логистикалык борборлорду куруу ишке ашса, бир эле Масалиев айыл өкмөтүнүн эмес, ушул аймактагы 3-4 айыл өкмөттүн багбандарынын көйгөйү кошо чечилет. Жыйынтып айтканда, Абсамат Масалиев айыл өкмөтүнүн чарбакерлеринин бүгүнкү аракети унарсыз бош жаткан кайрак жерлерди көбүрөөк бак чарбасына айландырышып, айыл өкмөт башчысы айткандай, бирдей сорттогу дүйнөлүк базарлардын талаптарына шайкеш келген мөмө жемиштерди өстүрүшүп, аны сыртка экспорттоону жолго коюу.